Так, достор biz азыр Ош базарындабыз. Кандай иштейт экен? Кандай иштеп атасыз? Жакшы элеби? Ошо Ош базардагы ашканаларды көрүп жүргөнбүз. Тазалыктары кандай, тамактардын качествосы кандай деп. Негизи канчада бир уборка болот эжеке бул жакта? Күндө кечинде, э? Мына казандар канчада бир жуулат? Уйчаны көргүсүн. Не так вкусно. Вычка да бул ашкананын тегереги да. Туурабы? Территория кухня да бул. Негизи тазалык болуш керек да. Туурабы? Атыңыз ким эжеке? Айтпайсызбы атыңызды? Атыңызды айтып кое бериңиз да. Мындан карасаңыз эжеке, мен тартсам деле, тартпасам деле аны айырмасы жок. Мисалы тазалык керек. Бул жактан эл жеп аткандан кийин ачык айкын көргөзүп беришибиз керек. Мына газ баллон кооптуу эмеспи силерге өзүңөргө? Элге эмес, өзүңөр үчүн жок дегенде. Бул жарылып кетсечи? Билесизби, Ошто Акбура деген кафеде жарылып кетти. Мына фастфудда жарылып кеткен. Жакшы эле беке эле кармай калды. Кармабай калсачы беке. Тамактардын турушу, эжеке, мындай туура эмес көрүнүш деп эсептейм да бул нерсеничи. Эжеке, тазалап бериңиздерчи туурандыр. Мына стеналарды карасаңыз. Жөнөкөй эле стена. Айтыңыздарчы. Мына өзүбүздүн элге берип атпайбызбы? Мага самайранбай. Шефти чакырып койбойсуңар бул жака. Ох. Печень. Жаман көрүнүш бул. Мына печенби? Мына печень да, байке? Апасының чыкты. Ушундай көрүнүш, Ош базардын территориясы, газ баллондор катарасынан, билбейм, биз бир канча жолу газ баллондун жарылганын көргөзүп берсек деле, мындай көрүнүштөр токтобой атат да. Тарсаң мына жерде. Акыркы жолу бул жака тряпка кирген деле эмес. Мындай ачык эле айтайын да. Мына жерлерди көргөзүп берсең. Казандардын көрүнүшү. Токтода бул колдонулбайт окшойт, бирок мына жерде специялар, bunun içinde кофе дейт, туз дейт, зире дейт. Короче, каша. Каша көрүнүш тамактардын. Келсең. Бул жакта тамактардын катарасынан бети ачык, сапаттуу жана сапатсыз продукциялар аралашып жатат. Эт, кайнатылган картошка, окорочка, мына эң кооптуу жерлерден бири бул печень. Муну алабыз. Алып туруп, холодильникти көргөзүп берем силерге. Холодильник кыскасы мындай таш доорунда тазаланбаган болсо, азыркы учурда тазаланган эмес. Бул холодильниктин жалпы көрүнүшү. Холодильниктин мындай силерге тамак бара турган холодильниктин көрүнүшү. Bunun içinde et. Эжеке, мына эттин көрүнүшүн көрсөңүз сиз. Жок дегенде өзүңүз үчүн көрүп коюңузчу. Элге сатып атпайсызбы бул нерсени? Эжеке ушунчалык деңгээлде кайдыгер мамиле кылып атат? Карабай атат. Саламатсызбы эжеке? Кандай? Жетекчисизби бул жакта? Жок, биз рабочий. Рабочийсиз? Мына этти көргөн билеңиз сапатын. Ооба. Көгөрүп кетиптир го. Каяка көгөрүп турат? Этке карабайсызбы? Келиңиз, мына эт менен жанына койбойсузбу? Жок, болчу байке бул. Уксаңыз? Мына эки этти жок. Сиз мени уксаңыз биринчи. Мен анан сиз түшүндүрүп бересиз мага. Мына эт.
Туурабы? Ee, Бул деле эт. aa. Мына экөөнүн айырмасын билип атасызбы? Men ayırmasa etmem. Bu etemek etti. Bizgeçe. Bu geçin alып келген ет. Кечинде бир күндө ушундай болуп Bir кетти. gün ушундай болот. Анан беке биз Неге? азыр часпик болуп атат да. Часпикте любой жерде ушундай кызуучу болот да. Бирок биз ар бир тамактарды свежий жасап Макул, беребиз. келиңиз. Ee. Келиңиз. Мына дагы жок. Бирок кухня моюнда Келсеңиз, калат. келсеңиз. Мына дагы ызы чууданбы? Кел, Майрамбек. Жок, биз воскресенье Эжеке бир аз жылып койсоңуз. Ал ушул жерибизде эле. Бул жагычы? Жок, бул жагычы мына. Үйдөн тарта. Мына жака кол кирген эмес эжеке. Атыңыз ким? Атым Лола. Лола, Лола эжеке. Бул жака мына акыркы учурда азыр мен сизге Плавка су алып чыкчы. талкалап берем. Мына. Жок, мен сени талашпайм. Көчүрүү. Газ баллончу. Газ баллон ушакка көргөнбүз. Биз работа. Жарылып кетсе эмне болосуң? Жарылабызды бар. Өлөбүз. Ыраазы болуп атасызбы? Кататпа мен. Сиз өзүңүзгө ыраазы боло бериңиз, элдерчи. Азыр деп бизде часпик болуп атат да. Сен капка обычно часпик малды өлө ызычу малды Часпикми саат канча болуп атат? Ооба, часпик азыр бизде. Силерде базар жабылып атат азыр. Жок, мен борсаң эчтен повторун жазып атам да. Свежий. Мынаны караңыз, Лола эжеке, мынаны караңыз. Мына. Су агып биз күнү муна которо беребиз. Мунучу су агат кайра которот. Бул которулбайт, бул жармашып калыптыр өзү. Жок, кайра кечинде которот. Жармашып калыптыр. Кайра которот, каражан. Мына эмне? Мына тамак экен десеңер, ичинде коробка жүрөт. Мына ичинде мына коробка. Ушинтип береби элге ушунчалык кайдыгер мамиле кыласыңарбы ишкерлер? Антип бербегиле де, бул жакта карапайым эл ошол 40 градус ысыкта эзилип иштеп, тапкан зарплатасына мына курсагымды тойдурайын деп келет силерге, ойноп келбейт. Ушинтип бересиңерби аны? Баары свежий жазалар. Ичин көрүп атам свежий. Эми часпик малды ушундай болот да ма? Эжеке, эт бир күндө мынчалык көгөрүп кетпейт. Билбейсиз, өйтүп малдайбыз. Бак, өзүбүздүн эмебиз бар. Кечине келет, көгөрбөйт ал. Эскертме, жана этин айырмасаң барасың сен. Мындай кылып жаап койгонсузбу? Ой, жауап койсуң, депчи бул. Сонда экен, а? Биринчи чыккан плохо, бул экен чыгат. Жам салса эми плохо чыгып турат бизде. Мына буакта уже алып чыгарабыз. Баары свежий турат. Эжеке, Лола эжеке, мындай да мен сизден бир нерсе эле талап кылып атам. Хорошо, тазалык. Тазалык жана сапат. Хорошо. Сапатына свежий баары. Жок, Тазалык свежий. жана Ичинде көрүп атпайбы? Аны пол эми май сай болот. Рахмат эжеке, рахмат. Май сай болот эми пол менен жазабайбыз да болбошу керек тамакты. да. Ооба, ошону аракет Элдин кылабыз. көзү көрбөй атат деп туруп. Мындай Анткени беспредел бербегиле да тамактычы эжеке. монайда кухнягачы, могу кухняда мен угуп аткандарчы ар кандай кишилер келет экен да. Повар батпатан которулуп экен, ар бирине тийин тазала, муну тазала деп жеткире албайт экенсиң да. Бизде туура чуң колго да. Бошотуп бергиле да. Кичинекей бошотот атабыз. Кичинекей эле кичине косякты көрүп алып эле жаман кылбай эми бизде да кичине биз баары свежий жасайбыз. Сымакта баары ош базарлары. Кичинекей косяк деп атасызбы ошондо? Эми май эле болуп атпайбы, жер эле май. Хорошо? Тазалыктын бир нерсени айта кетиш керек. Биз мурда да келгенбиз бул жерге. Ош базарды текшерип жүргөндө же болбосо Ош базарды көргөзүп жүргөн учурубузда бул ашканага да тие кеткенбиз дейбизби? Же көргөзгөнбүзбү? Эжеке, уборка канчада бир болот? Жаңы эле келдиңизби жумушка? Же бул жака келдиңизби? Жаңы келдиңизби? Ким эски келгендерден ким бар? Тартсаң бул жакта Майрамбек. Заготовкасы ушундай жерде болот экен. Камераны. Страшный бул жагы. Ичине карасаңыздар, балким силерге көрүнбөйт. Союз пияздар жүрөт, газ баллон и бул жака келебиз. Кадимкидей эле бул. Коркунучтуу жерлерден бири. Адам коркот. Мекендештер, адам коркот. Ушундай жерде азыр мен мында ощущение башкача болуп атат да, менде мындай бир кызыктуудай болуп атам да, мындай кирди көрүпчү. Мына жерлерди кара, мына жерлерди кара. Бул жакта да көрсөңүздөр болот, мекендештер. Акыркы бир айда уборка кылгам десе да ишенбейм да. Бул уже эрип түшүп баштаптыр темири.
ушунчалык давление жогору. Эми тамагыңыздар таттуу болсун деймби? Конечно, бир жаранга барат бул тамак. Мекендештер, мындайда биз көргөзүп беребиз. Да, албетте көргөзүп беребиз. Бирок бааны бере турган эл болот бул жердечи. Эл өзү тараза дейбиз го. Ушундай нерселерди биз маалыматтарын билгенден кийин жеткирип коюшубуз бизге зарыл да. Биз болгону көргөзүп беребиз. Эртең бул жерден элдер тамактанабы жокпу, аны өздөрү чечет да бул маселени. Биз как силердин өкүлүңөр катары бул фактыларды силерге ачыкка чыгарып беришибиз биз үчүн милдет. Холодильникти жаап кой. Байке, кандайсыз? Жакшыбы? Менин атым Али, фамилиям Эргешев болот. Сизден бир нерсе сурайын дейм да. Ушундай тамак аштарды тартып жүрөбүз да. Мынандай продукцияларды көрүп атабыз азыр. Мына дата изготовлениясы жок, срок годности жок да. Мен суроону башкача берейин деп атам да. Бул продукциялардын сертификаты барбы? Сертификаты болсо керек. Болсо керек, сиз сатып атпайсызбы бул нерсени? Биз мындай эле сатып атабыз. Жок, мындай эле сатканга туура келбейт. Анткени бул адамдын организмине кирет да. Бул адам жейт. Сиз мындай эле саткан нерсени адам ден соолугуна жейт. Бизге тапшырып, биз сатабыз. Ким тапшырат? Сатуучулар. Эмне деген фирма бул? Аты жок мындай. Же достор мындай да. Же аталышы жок. Белгисиз да. Жанагыдай эле биз цехтерди көргөзөбүз го. Ушундай эле бир цехтерден келген жерлер да булар да. Сиз жок дегенде мындай жаран катары сурап көрөсүзбү сертификатты? Сурайбыз, болгондору берет. Кана, бул эмненин сертификаты? Окуп көрсөм болобу? Кайсы бир бар экен? Бул 2021-жыл экен. Бул бүтүп калыптыр да. Аны сыйрып салбайсызбы? Элдер анын сертификаты бар экен деп ойлоп алат да. Сатканга болбойт. Мындай нерселерди санэпидем станциянын кызматкерлери ушул нерседен кабарыңар барбы негизи? Анан байке, мынаны алыңыз. Мына детский питание. Буну сатканга болбойт. Мынаны карасаңыз, ысыкта турат, мына кайнап атат ысыкта. Билбейм, мындай орой айткым келбейт. Малга саткандай эле сатасыңар да кедечи. Менин атым Али, фамилиям Эргешев болот, эл билсин долбоорунан. Рахмат. Тиги байке, тазалык жакшы экен. Бир нерсени көрүп атабыз. Бирок маркировка жок да. Жок, күнүнө свежий, биз билебиз аны. Мындай адам катары бири-бирибизге ишенебиз да. Бирок фактически бул жерде эч кандай мындай маркировка деген нерсе көрүлбөй атат да. Маркировканы нактан алабыз, кандай кылабыз? Справка берилгенби, бет справка? Көрсөт болобу? Кафелерге бет салабыз да байке. Азыр мына этти канча кафеге берет? Эми будан кийинки бере турган кафелериңизге эмне бересиз? Жок, бирөө эле келет. Сиз аны бербейсиз да. Сиз буну мына жерге чаптап коюшуңуз керек. Болду, бирок Азыр мисалы да мына эттерге эмнени бересиз сурап калса? Мондо болуп келет да. Это Попол эшту албазачы кафе. Мондо келет да. Бул вет справка 3 күнгө берилет, Эми бuyakta толтура. 18-июлга берилген экен. Мына жерде туруш керек, байке. Толкобуз да негизи. Байке. Мунун ичинде мындай үстүнөн чаптап коесуз. Аны потребитель көрөт. Что эт свежий экенин билип туруш. Толтура негизи алып бүгүн эле алып кетип калыптыр да. Өзү негизи мен барган жерлерде көп ушундай сөз айтылат да. Негизи Бүгүн кетип калыптыр, бүгүн келбей калыптыр, же болбосо мен бүгүн келдим дейт да. Текшерүү болуп атат дегенден берип коебуз да. Азыр калган потребительдерге эмне бересиз? Сурап калса. Мисалы мен келдим, 1 килограмм эт алам да сизден. Мен сизден справканы сурап атам. Кана деп көрсөт да. Кана ошол справка эт тазабы, таза эмеспи, мен билейин десем, эмне көргөзөсүз эми? Эми кыргыздар билет да этти сразу эле келгенде, бир күндүк эт, мисалы эртең чабылды да, көрүшпү карайып барады. Эртеси капкара болуп калат да. Ошону түшүнбөгөн адамдаргачы. Бу жерде азыр Ош базарга көп эле түшүнгөн адамдар келип соода кылат да. Эт алгандарчы. Мисалы түшүнбөгөн адамдарды үйдө деле
этке жибербейт да бәлким. Этти билесиңби деп билген адам келип үй бүлөдө алып кетсе. Ошо маркировка кылып береңизчи, э беке. Болду. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Сизге макул экен. Ассалам алейкум. Достор, биз жалпы эле Ош базарды ушинтип жарытып баратабыз бул жакта. Ассалам алейкум. Байкелер кандайсыздар? Менин атым Али, фамилиям Эргешев болот. Эл билсин долбоорунан. Азыр эттерди көрүп келе атабыз да бул жакта. Маркировка деген нерсени көрбөй атам да. Маркировка эч этте көрбөдүм да. Жок, маркировка деп эт качан келгени жөнүндөгү мындай справка болот да. Жана вет справка дейбизби? Барбы? Барбы? Көрсөк болобу? Жоқ, азыр жоқ, ал кафелерге алып берет да. Атыңыз ким? Элнур, мындай да. Сиз справканы колдонуш шартын билесизби? Ал мына жерде туруш керек да, кафелерде эмес. Анткени азыр мына уй аябай чоң да эт. Көлөмү бир 200-300 кг дейли. Бир кафе 10 кг алды сизден. Ага справканы берип салдыңыз. Калган 50 кг да алды, мейли, ага да макул. Калган 150 кг-га алып аткан адамга эмне бересиз? Жоқ, көрсөтчү. Вот, ошо жерде туруш керек. Мен ошон үчүн айтып атам. Максат силерди мындай критиковать этиш эмес. Бул жерде ошо вот Элнур сизге окшогон түшүнбөгөн адамдар көп болуп атат да. Мисалы справканы берип салып, анан өзү азыр юридический жагынан же өкмөт жагынан бирөө текшерип келсе силерди, өзүңөргө эле минус да. Биз жарандарга как жардам катары силерге маалымат жеткирип берип атам да. Ошол справканы бул жака коюп берсеңиздер, элдин да башканын да жанында мындай жүзүңөр жарык турат дейм да. Рахмат.